Бул темабыз атайын сигналдарды колдонуу. Кайсы учурда колдонулат? Эгер спец унаалар колдонсо биз эмне кылышыбыз керек? Бул боюнча жылдыз KG'де 9 суроо бар. Баштадык анда. Кайсы учурларда атайын түстүү графикалык схемалар тартылган унаага жол беришиңиз керек? Көбүнчө мигалкасы күйүп турган унаага обгон кылып өтө албайт, ошондой учурлар болот го. Катар арт жагынан тизилип алып обгон кыла албай жүргөн айдаган айдоочулар бар. Ошолорго мына ушул сабак болсун. Кеттик анда. Эгер айдоочу көк түстөгү жаркылдоочу маякты жана үн чыгаруучу атайын сигналды иштетсе, жол беришибиз керек. Эгерде айдоочу мигалкасын күйгүзсө, сигналды иштетсе, мына ошол учурда биз ага жол бошотуп беребиз. Жооп ушундай. Кийинкиси, кайсы багытта айдаганда сиз жаркылдоочу маягы жана үн чыгаруучу атайын сигналы иштеген унаага жол беришиңиз керек десе, каалаган багытка. Эмнеге? Анткени анын мигалкасы дагы, сигналы дагы иштеп атат. Артыкчылыкка ээ болуп калат. Каяка жүрөсүн. Ошондуктан каалаган багытка деген вариантты тандайбыз. Милициянын унаасына кайсы учурда жол беришиңиз керек? Деди, бул дагы алдыңкы суроолордой эле. Бул вариант тандайбыз. Милициянын унаасында бир убакытта көк түстөгү жаркылдоочу маяк жана үн чыгаруучу атайын сигнал иштесе, мына ошол учурда биз жол бошотуп беребиз. Кийинкиси, оңго бурулганда сиз эмне кылышыңыз керек? Биз мына оңго бурулайын деп атабыз, жөө жүрүүчүлөргө жол бошотобуз, анан спец унаага жол бошотобуз. Себеби мигалкасы да күйүп турат, сигналы да күйүп турат. Экөөсү тең иштеген учурда гана жол бошотуп беребиз. Ушуну басабыз, мына жаркылдоочу маягы менен атайын үн сигналды иштетилген унаага жана жөө адамдарга жол беришиңиз керек деген вариант. Кийинкиси, оперативдүү кызматтардын унаасы жакындап келатканда жеңил унаанын айдоочусу эмне кылыш керек? Сигнал да иштеп атат, мигалкасы да иштеп атат. Демек биз ага жол бошотуп беребиз. Оң тилкеге өтүп алышыңыз керек. Оң тилкеге өтүп алыш керек. Кийинкиси, бул жагдайда жаркылдоочу маяк иштетилген унаанын айдоочусу эмне кылышы керек? Десе, каалаган багытка айдай алат. Каалаган багыт. Анткени бул знак, бул жол белгиси спец унааларга иштебейт, жайылтылбайт. Кийинкиси, бул жагдайда сиз эмне кылышыңыз керек? Бул жагдайда ылдамдыкты азайтып, зарыл болсо дароо токтогонго даяр турушуңуз керек. Бул кызматкер токтото турган болсо, биз дароо токтотконго даяр турушубуз керек. Ошол вариант тандайбыз. 8-чи суроо. Кайсы айдоочу башка айдоочулардын алдында артыкчылыкка ээ болот? Артыкчылыкка ээ болот. Мына караңыздар. Көк жана кызыл түстөгү жаркылдоочу маяк, жана атайын үн сигналы иштетилген унаанын айдоочусу гана деген вариантты тандайбыз. Акыркы сурообуз, кайсы учурда сыртына атайын түстүү графикалык схемалар тартылган транспорттук каражатты ашып өткөнгө тыюу салат? Караңыздар. Кайсы учурда биз ГАИнин же болбосо ошо спец унааларын ашып өткөнгө, обгон кылганга бизге тыюу салат? Кайсы учурда? Эгерде анын көк жана кызыл түстөгү жанып турган маяктары иштегенде гана, анын атайын үн сигналы иштегенде гана. Мына үн сигналы да иштеш керек, маягы да иштеш керек. Демек, кайсы вариант? Саналып өткөн эки шарт тең болгондо гана ашып өткөнгө тыюу салат. Анткени ал жумуш үстүндө бараткан болгон үчүн. Демек, мына ушул вариантты тандайбыз. Мына туугандар. 9-0 биз ийгиликтүү тапшырдык. Мына сиздер дагы ушундай тапшырсаңыздар, экзаменден ийгиликтүү өтөсүздөр. Саламат болуңуздар.